Узундугу 1 мм 5 мм чейин жеткен бүргөнүн дүйнөдө 2380ден ашык түрү бар. Өңү күрөң, ачык күрөң жана кара түстө болот. Баш бөлүгүндө оозу, мурутчасы жана көзү жайгашкан. Ал эми денеси тикенектүү келгендиктен түктөрдүн арасында эркин жүрүүсүнө шарт түзүлөт. Бүргөнүн белгилүү бир аймакта гана жашайт деген туура эмес. Анткени ал дүйнө жүзүнүн бардык жерлеринде кездешет. Чыгыш Азия, Борбордук Азия, Батыш Америка, Чыгыш Африканы жада калса климаты татаал делген Антарктидада да жашайт. Орточо эсеп менен 1,5 жыл өмүр сүрүп, ургачысы 3000ге жакын жумуртканы тууганга жетишет. Жумуртканы каалаган жерге таштап, алар бат эле өрчүп кетет. Бүргөнүн негизги азыгы адамдын жана жаныбардын каны болуп эсептелинет. Чакканда дароо 5-6 жерди чагып кетүүгө үлгүрөт. Алгач чакканын адам сезбейт, анткени бир канча сааттан кийин гана кыча баштайт. Адатта бүргө чаккан жер кызыл ыйлакча сыяктуу болуп, тынымсыз кыча берет. Бул бир нече күндөн тартып, бир нече аптага чейин созулушу ыктымал. Бүргөнүн чагуусунан коркуу кажет, анткени ал 25ге жакын оорунун козгоочусу деп эсептелинет. Алса кадим кичеги оорулар, сарык, чума сыяктуу дарттарды адамдан адамга жугузат. Бүргөнүн ургачысы туш келген жерге тууйт, жада калса адамдын тырмагынын астына чейин жумуртка таштап, тункеоз деген ооруну козгойт. Кыскасы, бүргө кичинекей болсо да адамдын организмине олуттуу зыян алып келет. Бүргө чаккан жерди антисептикалык самын менен жууп, андан соң муз басыңыз. Бул шишиктин жанышына шарт түзөт. Кычышса, спирт же одеколон сүртүп коюңуз. Бүргө өтө шамдагай келет, үй ичине түрдүү жандыктар менен кирип кетүүсү мүмкүн. Эгер үйүңүздөн бир гана бүргөнү көрүп калсаңыз, бөлмөлөрдүн баарын кылдаттык менен тазалап чыгуу керек. Жууркан төшөктөрдүн сыртын сыйрып жана шейшептерди таза жууп, кургаган соң сөзсүз түрдө үтүктөңүз. Кийим-кечектерди сыртка алып чыгып көп күнгө жайыңыз. Үйдүн ичине курт-кумурскаларга каршы каражаттарды себүү зарыл. Бүргө 2-3 күн аралыгында өлөт, андыктан себилген дарыны аз убакыттын аралыгында тазалап салбаңыз. Бүргөдөн арылуунун дагы бир жолу бул эрмен. Ал үчүн эрменди кургатып, төшөнчүнүн арасына салып койсоңуз, бул жандык качат. Ошондой эле эрменди иттин уясына салып койсоңуз да пайдалуу, анткени ал иттеги бүргөлөрдү өлтүрөт. Эгерде үй жандыктарынан аны байкап калсаңыз, атайын жандыктарга арналган шампуньдар менен жуунтуңуз же дары сепкениңиз туура. Баарыбыз жакшы билгендей, бүргө кургактыкты сүйөт, андыктан үйүңүздө ынымдуулук сакталып турса, бүргө жолобойт. Эгерде жогорудагы жолдор менен бүргөдөн арыла албасаңыз, атайын кызматтарга кайрылууңуз кажет.